Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар өрүк зарлуу Баткен жеринен жалпыңыздарга жылуу салам айтам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, баардыгыңыздардын жалпы момун мусулман бир туугандардын Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу бир туугандар, биз кайрадан Баткен областындабыз. Баткен жериндебиз. Жылдын айлардын эң улуу ыйык айлардын бири бул Рамазан айы. Рамазан айында биз Кыргызстандын чет жерлеринде жайгашкан областтарга кыдырып, чыныгы муктаждарга кол сунуп жардам берсек деп ушул сапарды баштадык. Алгач эле ушул Баткен областынан баштап алдык. Кудай буйруса, Баткен областы, Нарын областы, Ысык көл областтарына ушундай бир кайрымдуулук иш сапарын уласак деп ушундай бир ишти баштадык. Урматтуу бир мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр бүгүн кече ушул Баткен областында кече күнү Карабак деген айыл экен. Карабак айылына барып, бир топ чыныгы муктаждарга, ушундай төшөктө жаткан рожденный бир туугандарыбызга көмөк көргөзүп, жардам берип, колубуздан келишинче бир жүздөрүнө жылмаюу тартуулган аракет кылып жүрөбүз. Кээ бирлери эфирге тартууга макул болушот экен, кээ бирлери эфирге видео тартканы макул болбойт экен. Ошондуктан биз кээ бирлерин сиздер менен бөлүшпөй атабыз, туура түшүнүңүздөр. Урматтуу мекендештер, Карабулак Айгүлдүн мекени. Билесиздер, Баткен областы бир эле өрүк зарлуу өрүгү менен таанылбастан Айгүл гүлү менен дүйнөгө таанылган. Дүйнө жүзүндө болгон эки гана жерде өсөт деп тарыхта жазылган ушундай эмеси бар. Ошонун бири Кыргызстандын Баткенде Айгүл тоо ташында Айгүл гүлү өсүп турат. Азыр ушул айларда Айгүл гүлү гүлдөп турган чагы болуш керек. Биз бул жакта Карабак айылынан сырткары Бужум деген айыл бар экен. Айгүл тоо айылдарында ушул муктаждарды кыдырып, колубуздан келишинче көмөк көргөзүп жүрөбүз. Кудай кааласа, балким сиздердин дагы айылыңыздарга эртеңки күнү барып калышыбыз толук ыктымал. Биз андыктан мынол айыл, ушул айыл, мынол адамга жардам беребиз айта албайбыз. Алла таалам бизди кимге жөнөткөн болсо, кимге себепкер кылууга жол тарткан болсо, мына ошолорго жардам берип кетебиз. Бунун баардыгы Кудайдын буйругу менен. Биз жөн гана себепкербиз, биз жөн гана көпүрөбүз, биз кылып атабыз, биз жайлап атабыз, кокуй биз жасадык дегенден алыспыз. Биз жөн гана чыныгы муктаждар менен кайрымдуу инсандардын ортосунда татыктуу көпүрөбүз. Кээ бир инсандар айткандай, аалымдар айткандай, биз муктаждар менен кайрымдуу инсандардын гана ортосунда көпүрө эмес, бүгүнкү убактылуу конок жашоо менен акыреттик чыныгы жашоонун ортосунда алтын көпүрө болуп атасыңар деген сөз бар. Машалла, Алла разы болсун. Чындыгында артыбызда ийиз калып, жаштар үлгү алып, ушул иштерибиз жайылып, көптөгөн инсандардын муктаждыгы чечилип, көп иштерге себепкер болсок, бул чындыгында өзгөчө бакыт, өзгөчө көпүрө. Мына Кудай буйруса, бир эле муктаждарга жардам бербестен, биз бир нече социалдык жактан эмне муктаждык болсо эл арасында, ошол муктаждыктарга колубуздан келишинче жардам көргөзүп жүрөбүз. Мисалы, жол маселесине, көчөдөгү аялдама остановка маселелерине, андан сырткары жолдогу жарыкчалар маселелерине, суу маселесине, электромамычаларына, эми анын баардыгы мен сиздер менен бөлүшпөй келем. Колумдан келишинче көмөк көргөзгөнү аракет кылып келатам. Мына ушундай достор, андыктан сиздер туура багыт берип, туура кеңеш берип, жок дегенде дуа кылып турсаңыздар, биз эч качан чарчабайбыз. Колдон келишинче көмөк көргөзүп жардам бере беребиз. Кыргызда сөз бар, урматтуу мекендештер. Атың барда жер таны, атаң барда эл таны дейт. Кудайга шүгүрлөр болсун. Биз ушул ишибиз менен эл дагы таныдык, жер дагы таныдык. Нечен деген инсандарды кыдырдык, нечен деген жерлерди кыдырдык. Ар кырдуу инсандарды көрдүк, ар кырдуу
muhtaç болгон бир туугандарыбызды көрдүк. Жакшыны көрдүк, жаманды көрдүк. Жакшы менен таанышып, жамандар менен момундай айтканда адашып, ушундай ар кырдуу жумуштардын үстүндө жүрөбүз. Бул да болсо бир Кудайдын бизге берген жумушу, сыноосу. Шүгүр кылам, Кудайга шүгүр кылам. Мен эч качан ойлогон эмесмин ушу Баткен жерине, Айгүл тоо айылына, Карабак айылына, Бужум айылына, же Ысык Көл областына, же Нарын областына, же Талас областына барып калсам керек деп кече эле ойлобосом керек эле. А бирок жумуш ошол жерлерге бизди жеткирип атат. Шүгүр кылам. Урматтуу мекендештер, кыскараак сүйлөгөнгө аракет кылабыз дайыма, бирок жүрөктө ар бир сөз туйлап турганда сиздер менен бөлүшпөй коюу болбойт. Андыктан Баткен жеринен биз кайра жолго сапар тартып аткан учурда сиздер менен эфир аркылуу бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Көптөгөн колунда бар мекендештерибиз бар. Анын арасында көптөгөн чыныгы муктаж мекендештерибиз дагы бар. Келиңиз, муктаж инсандардын дарегин биргеликте табып, муктаждыгына себепкер болойлу. Колунда бар бир топ мекендештерибиз бар. Колунда барларды мен чакырар элем. Келиңиздер. Биз биригип, ынтымакташып, көптөгөн бир туугандардын муктаждыгына себепкер болойлу. Кантип болгону жүрөккө чын ниет салайлы. Биз эгер чын ниет болгон болсо, жардам берсек болот. Андыктан Кудайдан көп ниет кылайлы, суранайлы. Ушундай муктаждыгына себепкер кыл деп, Алла Тааладан чын ниетибиз менен сурансак, Кудай кааласа ошол ниетибизге жетебиз иншалла. Бүгүн барчылык заман, Кудайга шүгүр, бардыгыбызда бар, жок эмес. Ошон үчүн барчылыгыбыздан пайдаланып, ахиретке даярдык көрүп калайлы. Тынч болуңуздар. Баткен жеринен баарыңыздарга жылуу салам. Анда эмесе алдыда балким сиздердин дагы областыңыздарга барып калышыбыз толук ыктымал. Көрүшкөнчө кайрадан Баткен областынан, Айгүл тоо мекенинен жалпыңыздарга жылуу салам. Ассаламу алейкум. Мынакей бардыгы ушул жерге түшүп, сүрөткө түшкөнү да келип атат. Мен да азыр ишимди бүтүрүп алып, Кудай буйрса бүгүн жетишип калсак, муктаждарды кыдырып бүтүп алсак, биз дагы Айгүл тоого чыгып, Айгүл гүлүн көрүп, жок дегенде эстелик үчүн сүрөткө түшкөнү аракет кылабыз иншалла. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Салам алейкум. Kaçmayın.